Саламатсыздарбы, күнгө бейшемби Супер ТВда Серепкейжи сайтынан алынган саат 20:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. 2020 жылдын октябрь айынан ушул күнгө чейин УКМК мамлекеттин кирешесине 5 миллиард сомдон ашык каражатты кайтарып берди. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Алардын 2 миллиард сому мүлк түрүндө, 3 миллиард сомдон ашыгы акчалай түрүндө. Ошол эле учурда бул каражаттардын бир бөлүгү учурда тергөө амалдары жүрүп жаткан кылмыш иштери боюнча тергөө иштери аяктаганга чейин УКМКнын депозиттик эсебинде топтолот. Тергөөнүн жыйынтыгында каражат толугу менен мамлекеттик бюджетке которулат деп айтылат маалыматта. Октябрдагы революция максатына жеткен жок, баары текке кетти. Мындай оюн бүгүн 15 апрелде мурунку айыл чарба министри Тилек Токтогазиев билдирди. Анын айтымында коррупционерлер, бандиттер кайра жаңы бийлик менен биригип, элдин канын соргонун улантышмай болушту. Мындан тышкары ал Садыр Жапаровдун Райымбек Матраимовго карата айтылган сөзүн эскерип, кыргыздын жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн деген макалын жазды. Бишкек мэриясы Рухий Мурас жаңы конушуна 700 орундуу жаңы мектеп курууга сынак жарыялады. Бул тууралуу кала мэриясынан билдиришти. Жаңы мектепти куруу иштерине кала бюджетинен 156 миллион 126 миң сом жумшалат. Мектеп конуштун Аңкара көчөсүндө өтүшөт. Учурда долбоорлук сметалык документациясы толугу менен бүткөрүлдү. Буга чейин социалдык тармактарда Манас аэропортунда жаш жигит бир кызды унаага күч менен отургузуп жаткан видео тараган. Бул видео боюнча текшерүү иштери башталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, видео бүгүн 15 апрелге караган түнү тартылган. Маалымат түшөр замат окуя болгон жерге дароо Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жөнөтүлгөн. Текшерүү иштери башталды. Окуянын катышуучуларын аныктоо боюнча ыкчам чаралар көрүлүп, бардык жагдайлар такталууда деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 апрелде Бишкек шаарындагы Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасындагы кызыл зонага барды. Жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы врачы Гүлжигиталиев учурда 354 бейтап дарыланып жатканын, алардын 14-ü өтө оор абалда, 144-ü оор абалда экенин маалымдады. Ал медициналык мекеменин иши бейтаптарды дарылоо жана медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жөнүндө айтып берди. Коронавирус инфекциясы пандемиясынын 3-чү толкунуна даярдануу алкагында республиканын бардык медициналык мекемелеринде дары-дармектердин жетиштүү кору бар экендигин белгиледи. Мындан сырткары бөлүнгөн 200 миллион сом керектүү дары-дармектерди жана жеке коргонуу каражаттарын сатып алууга жумшалат. Ошондой эле коронавирустан дарыланып чыккан учурларга 157 миллион сом каралган. Кызыл зонада мамлекет башчысы бейтаптардын, анын ичинде реанимация бөлүмүндөгү абалы өтө оор болгондордун саламаттыгынан жана дарылоо шарттарынан кабар алды. Кызыл зонадан чыккандан кийин Садыр Жапаров медицина кызматкерлери менен баарлашып, алардын көйгөйлөрүнө кызыкты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 апрелде Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун бир катар медициналык мекемелеринде болуп, кыргызстандыктарды бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды так сактоого жана коронавирус инфекциясынын алгачкы белгилери байкалары менен тезинен ооруканаларга кайрылууга чакырды. Кеңешбай Тайлаков экономика жана каржы министрлигинин алдындагы монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жетекчиси болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кечээ 14 апрелде кол койгон. Ошол эле күнү Кеңешбай Тайлаков эмгек жамаатка тааныштырылган. Кеңешбай Тайлаков 2013 жылдан бери монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. Жайыл районундагы зордуктоо фактысы менен катталган иш боюнча териштирүү жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына жергиликтүү 31 жаштагы жашоочу арыз менен кайрылып, үстүбүздөгү жылдын 8 апрель күнү белгисиз эркек киши күч колдонуп аны зордуктаганын билдирген. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 161 беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Сотко чейинки өндүрүш иштеринин алкагында жабырлануучуга зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Бүгүн парламентте улуу ата мекендик согушта сөөгү чет жакта калган кыргызстандыктарга Куран окутуп келүү үчүн жакындарына акча бөлүп берүүнү караган мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Анын демилгечилери Алмамбет Шыкмаматов менен Наталья Никитенко. Наталья Никитенко согуш талаасында каза болгон жоокерлердин
эрдиги мекенине тирүү келген ардагерлердики менен бирдей экенин белгилеп, өкмөттөн алардын жакындарына барып Куран окутуп келүүгө акча бөлүп берүүнү суранды. Депутат Кожобек Рыспаев мыйзам долбоорунда маркумдардын жакындарынын барып келген жолун каржылоо коргоо министрлиги тарабынан болоору жазылганын айтып, министрликтин жыйынга катышып отурган өкүлүнө кайрылды. Каржылоо коргоо министрлигинен болот деп жазылыптыр. Бул боюнча силердин позицияңар кандай? Өзүңөр жоокерлериңерге паекко акча таппай жүрөсүңөр. Эми анан Куран окутуп келгенге 3төн киши жөнөтүп турасыңарбы, деди Рыспаев. Буга чейин Жалал Абад облусунун Кызыл Өңкүр айылынын тоолорунан кызыл китепке кирген аюуну өлтүрүп, терисин алып кетип бара жаткан жаран кармалган. Аталган факты боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын облустук милициядан билдиришти. Бул окуя Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 293-берене жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө, деп билдиришти облустук милициянын басма сөз кызматынан. Борбордук шайлоо комиссиясы Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга берилген добуштарды кол менен саноонун жыйынтыгын чыгарды. Маалыматка караганда, референдумга шайлоочулардын 36,17% катышты. Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга 79,9% шайлоочу макул добушун берсе, 13,83% шайлоочу каршы добушун берген. Кыргызстанда Конституциянын жаңы долбоору 11-апрелде референдумга коюлду. Казакстандын Алматы шаарында күрөш боюнча Азия чемпионаты өтүп жатат. Чемпионаттын 3-күнүндө бүгүн 15-апрелде кыз келиндер арасындагы беттештер башталды. Анда 5 топтон медаль ойнотулат. Бүгүн кыргызстандык Нурайда Наркулова, Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы килем үстүнө чыгат. Финал саат 18:00 башталат. Жуманазарова менен Айпери Медет кызы алтын медаль үчүн күч сынашса, Наркулова мелдештин коло байгеси үчүн өзбекстандык Дилфуза Айымбетовага каршы чыгат. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сереп KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар.